Семинар 3 күн болот экен. Ооба, 3 күн. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Семинарга келдиңиздерби? Ооба. Аты жөнүңүздөр кандай? Айдин Бериков. Дилшат Ренатовна. Бул семинардын пландары. Бүгүн кечки саат 9-да кофе брейкке түшүңүздөр. Эртең рахмат. саат 10-да семинар башталат. Рахмат. Макул, рахмат. Айтебер силе шол. Эй, көзүңө карабайсыңбы? Атайын кылган жокмун. Кечирим сураган орунда кайра атырласың да. Адамча сүйлөшсөң кечирим сураймынбы? Мызыңдабачы. Эмне дейсиң? Ай, Кой бер бери. Эй, берге. Ушул жигит кыйын жигит көрүнөт. Күтүп калбадыңыздарбы? Жок, күткөндөр акпыз. Ташмат байке. Ой, рахмат. Кумар байке. Ой, рахмат. Курсактарыңыздардан да ачкан жокпу? Ачкан жок. Мунуңа да рахмат. Ким эле койсоң болмок экен. Ошондой. Ай жігіт, сен атың кім? Айдин. Айдын. Қандай деп ойлайсың, бұл шайлоуда кимсі отырып шығады? Менин бир окуя эсиме түшүп кетти. Жаш кезимде чоң эне айтып берген болчу. Эки киши талашып атышыптыр. Бирөөсү эртең жаан жайт десе, бирөөсү жок, жабайт деп. Ошентип Кудайдын астында чоң күнөөгө батышыптыр. Себеби бир гана жараткан билет да эртең эмне болот экенин. Кудай буйруса, буйруган бирөө утуп чыгат го. Анын үстүнө шайлоонун астынан тактап программасында көрсөтүшкөн жок да бизге. Ошонусун көрсөтсө анан кабырга менен кеңешип көрөм го. Баанын кыйраттан жөдөтүм датат го. Убада жазылып турат го көчөдө илинип. Ушул кандай болот? Ал жөн гана каалоо тилектер, урагандар. Эми ошону деле аткарса жакшы да бизге. Туурабы? Ушу жигитти фирмага алчу жигит экен. Тың жигит көрүнөт. Караштырып көрөлү. Баргандан да бир жакшылап караштырып көрөлү, кош сүйлөшпө. Geçirip koyunuzlar. Rahmat. Алыңыз. Тегілер дағы мұшташып кетпейбі я? Жоқ, убадасын беришти. Анан бул жердеги сакчылар көз салып турушат. Жанағы Айдын деген бала бір жақсы эле көрүндү эле. Аны муну көргөн, тарбиясы бар, жакшы жигит деп ойлогом. Ошону айтпайсызбы? бирки баласын билбейт экен, бирок Айдынды жакшы эле тааныйм. Айдынды мен деле жакшы тааныйм. Жана конституцияны талдап жатканда жакшы ойлорун айтпадыбы? Айдын жөнүндө мен да жакшы пикирде элем. Анан кандайча болуп кетти, түшүнбөй да калдым. Мен Айдын менен чогуу иштейм. Өзүм да окутуп калгам. Болгондо дагы юридикалык психологиядан. Эми азыр Айдын жөнүндө жакшы сөздөрдү сүйлөп жатсаңар, өзүм да таң калып отурам. Биз кесиптештер Айдынды жакшы тааныйбыз. Эми өзүңүздөр деле көрдүңүздөр го мүнөзүн. Өзүмчүл, ачуусу чукул. Анан өзүнчө жыйындарда акылдуу сөздөрдү сүйлөп койсо эле, мындай жыйынтык чыгарууга болбойт да. Ар кимдин маскасын чечкендеги кебетесин көрүш керек. Мынакей, анын үстүндө өзү да кийинки күндөрү жылдыз оорусу менен ооруп жүрөт. Эми жаш да оңолуп кетер. Эми бардыгыңыздардан биздин факультеттин атынан кечирим сурайм. Эми бул иштин жыйынында көтөрүп чыгам. Керек болсо ректоранттын жыйынында дагы көтөрүп чыгып талкуулайм. Бул иш жөнүндө чара көрүш керек.
туура кол болчу. чечим чыгарыш керек. Сөз. Бұл нерсени мындай кылып Чара болобу? көрөбүз. Чара көрүш керек. Ишибизди баштайлы. Бирок баштаардан мурун мен бир маселени айтып кетишим керек. Кечээ биздин эки катышуучубуз уруша кетишти. Мыйзам бузушту. А бул окуядан кийин биздин маанайыбыз түштү. Достук атмосферанын бүт жытын чыгарышты. Ошондуктан менин оюмча бул окуяга биз баа беришибиз керек. Кандай дейсиздер? Туура айтасыз. Кечиресиз, эр чекишпей, бекишпейт го. Менимче жаштык кылып коюшту окшойт да. Бир жолкусун кечирип койбойлубу? Биз деле кээде ачуу калтырабыз го. Макул дейлик. А бирок чечим кабыл албасак, ушундай жагымсыз окуяларга жол ачып берген болобуз да. Башкаларга сабак болуш үчүн биз сөзсүз чечим кабыл алышыбыз керек. Эл аралык укук системасында мындайды прецеденттик укук деп коет эмеспи? Анда макулдаштык. Бул эки жигит жообун алыш керек. Айгерим Муратовна, биз сизди абдан сыйлайбыз. Бирок сиздин бул эки жигитти кечирип коюш керек деген сунушуңузду кабыл ала албайбыз. Анткени бул биз даярдаган шоу сынак болду. Менде бир сураныч бар. Актер болуп бергилечи. Кечки кофеден кийин бирок эл тарай электе экөөңөр мушташып кетишиңер керек. Экөөбүзбү? Ооба. Бул өтө маанилүү. Биз юристтердин маселеге канчалык деңгээлде терең, ар тараптуу, калыс караарын текшеребиз. Бул оюн экенин түшүнүшөбү, же болбосо баары терең ойлонбой эле экөөңөрдү айыптап киришеби. Ушундайынан канча тагдырларды талкалаган кесиптештерибиз бар. Биз муну тана албайбыз. Ошон үчүн ызы чуу салып ийсеңер, андан кийин кандай мамиле кылышат? Ошону көрөбүз. Бул да интерактивдин бир түрү. Шоуга катышканда силерге эмнеси кыйын болду? Мен үчүн эң кыйыны жеңилген адамдын ролун аткарыш болду. Анан да өзүм борец болуп Айдындын алдына калганым. Анан да айта кетчү нерсе, ушул семинарга деп атайын апам жаңы көйнөк сатып алып берген. Анан Айдын болсо кече бетиме чаччу красканы көйнөгүмө чачканда жууп такыр кетире албай койдум. Эми үйгө апама эмне деп барам? Ошо. А сиз үчүн эмнеси кыйын болду? Биринчиден Кудайга шүгүр. Бул таңда аман эсен көрүп сиздердин алдыңыздарда отурам. Кашка тамак сүзүп, оозуңа салмайын аман болот экениңе ишенбе.
Анткени ажал ар бир көз ирмемде келип калышы мүмкүн деген аалымдар. Кудай сактасын, бул таңды көрбөй калсам, сиздердин көзүңүздөрдө өмүр бою адепсиз, акмак адам бойдон калып калмакмын. Жада калса Дилеже менен Эрлан ай жок бул шоу болчу десе да ишенбек эмессиздер да, туурабы? Ошону ойлоп түнү менен уктай албай чыктым. Ошон үчүн шоуга катышканга макул болбойн деген болчумун. Бирок Дилеженин өтүнүчүн жерге таштай албадым. Албетте өзүңөн улуу, өзүңүн башчыңдын айтканын кылбай койгон деле бул адепсиздик да. Кийинкиси калп айтканым. Бирөөнүн көңүлүн көтөрө албасаң да жок дегенде маанайын түшүрбө деген принцибимден тайып кеттим. Эң башкысы катышуучулардан, ушунчалык сыйлуу инсандардан уялдым. Өзгөчө мен сыйлаган, мен кадырлаган, мен өрнөк ала турган эжем Дилшат Ринатовдон уялганымды айтпа. Бүт барыңыздардан кечирим сурайм. Дилшат Ринатовна, сиз дагы ролуңузду мыкты аткардыңыз. Сизге чоң рахмат. Айдын жөнүндө терс пикир айтканыңыз үчүн рахмат. Андай пикир айтпасаңыз, оюндун мааниси болбой калмак. Эмесе, сиздерге кичинекей белегим бар. Апаң таарынып калбасын. А сизге болсо? Чоң рахмат. Эмнеге алдадыңыз? Эмнеге чынын айткан жоксуз? Чынын айтсам, Айдынды кызганып жүргөм. 20 жылдан бери иштеп келем. Айдын болсо 2 жылда мен жетелик ийгиликтерге жетти. Ошого бир аз кызганыч болуп кетти окшойт. Мени кечирип коюңуз. Бул нерсени бир жараткан ана мен билем. Башка эч ким билбейт.